Саламатсыңарбы балдар? Биз кайрадан силер менен 7 класстын кыргыз адабияты сабагында жолугушуп отурабыз. 7 мектеп лицейи, кыргыз тили жана адабияты мугалими Алтынай Мусаева Рыскыловна. Жогоруда турган сүрөт бул Марбажиев Ташимович. Бүгүнкү биздин өтө турган темабыздын негизги күнөөкөрү. Анда эмесе Марбажиев ким жана анын кандай чыгармалары бар бир аз токтолуп өтөлү. Марбажиев жазуучу жана драматург, кино сценарист. Ал 1935 жылы 23 март айында Жалал Абад шаарында жарык дүйнөгө келген. Анын жаштык кези, чыгармачылык тагдыры татаал карама-каршылыктуу болгон. Анткени балалык мезгили улуу ата мекендик согуштун оор жылдарына туш келди. Ал 1960 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин орус тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган. 1962-1964 жылдары Москвадагы жогорку кино-сценардык курста окуду. Анын алгачкы эмгек жолу Кыргыз фильм кино студиясында улук редактор, литературная газетасына кабарчысы болгон. Ал эми коомдук ишмер катары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин эл депутаты, кино академиясынын президенти сыяктуу кызматтарды аркалап келди. Алган наамдары Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз кино академиясынын академиги, искусство институтунун профессору, Манас орденинин кавалери. Чыгармалары: аңгемелери «Кылмышка бир секунд калганда», «Бир тоголок самын», «Кара курт», драмалары «Төрт адам», «Ар бир үйдө майрам», «Эрөөл», «Алтынчы күнү кечинде». Кино сценарийлери «Ак Липстин тукуму», «Алтын күз», «Жаңы жыл алдындагы түн». Ал бир нечелеген драмаларды жазган жана анын драмалары дүйнөлүк сахнада коюлган. Балдар, силер жогорудагы сүрөттө самынды көрүп отурасыңар. Демек, бул самын биздин бүгүнкү өтө турган темабызга кандай тиешеси болушу мүмкүн? Ойлонуп көргүлө. Балким бул Марбажиевдин бир чыгармасы болуп жүрбөсүн? Туура таптыңар. Бул Марбажиевдин «Бир тоголок самын» деген аңгемеси. Ойлонуп көргүлөчү, бул аңгемеде кандай окуялар баяндалышы мүмкүн? Самын болсо, азаматсыңар. Анда эмесе бүгүн биз тыным менен окуйбуз, кулак төшөп угуп турсаңар. Бир тоголок самын. Марбажиев. Ошентип менин атам киши өлтүргөн, деди Турусбек эч акы окуяны эстеп. Согуш жылдары, каатчылык. Айылдагы аскерге жарактуу эркектердин бири калбай майданга кетишкен. Мен анда жаш бала болчумун. Эним көбүнчө үй окаты менен алек, ачуусу чукулураак адам эле. Бир буурканды алса, атам экөөбүзгө күн көрсөтпөйт. Ал эми атам болсо эч кимге пайдасы да, зыяны да тийбеген адам. Бирок кезде ичип коймой адаты бар. Бала кезимде турмуш мени көп эркелеткен жок. Үйдө апамдын пейилине байланыштуу уруш тез болуп турчу. Мына ошондой талаш тартыштар күн алыс болуп турат. Энем атамды тилдегенде менин да өлүк тиригимди кошо көргүсү келип калат. Бирок турмуш канчалык оор болбосун, үйдөн канчалык тил угуп, зээнин кейбесин бир адамды көргөндө баарын унутам. Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Турусбек үчүн бир адамды көргөндө баарын унуткарган ким болушу мүмкүн? Мүмкүн классташы, мүмкүн досудур, же балким анда эмесе кулак төшүп угабыз. Бирок
турмуш канчалык оор болбосун, үйдөн канчалык тил угуп зээнин кейбесин, бир адамды көргөндө баарын унутам. Бул Зайра. Зайранын атасы согушка кеткен. Энеси Сурмаш болсо 1-2 айдан кийин айылда дүкөн кармаган Төөгөр Мамыт менен баш кошуп Казакстанга көчкөн. Зайра энеси менен кошо кетүүнү каалабай, чоң энеси Аалкандын колунда калган. Алардын үйү көчөнүн аркы башында. Мен Зайракени улам карап, анын ар жак бул жака өткөнүн карап отурам. Айрыкча анын чакаларды көтөрүп сууга жөнөгөндө мен да чаңды карабай, апамдын кайда барасың дегенине карабай, чымын коюн болуп жанына учуп барам. Зайреке, кайда баратасың деп сурайм билип турсам да. Сууга, сенчи? Мен да чогуу баралы. Зайра унчукпай башын ийкейт. Тал-тал өргөн чачтары сеңселе түшөт. Бир топко дейре унчукпай жүрүп отурабыз. Анан Зайра 3 чоң седеп тагылган жашыл баркыт 5 мантын чечет да ийине апкечтин алдына төшөйт. Ийиниң ооруп кеттиби, Зайраке? Деп мен жардам берүүгө ашыгып, анын чакаларын кармап, кыядан жогору карай чыгам. Ал мени улам колумдан кармалап, эгер кимдир бирөө көрүнүп калса, колун кой берип коет. А мен дагы ылдый жактан балдар же атчан бирөөлөр көрүп калбасын деп, көтөрүп келе жаткан чакамды бир караан көрүнсө бере калам. Мына ошентип экөөбүз ойлонуп, ойго батып, сүйлөбөй келе жатабыз. Кайдан жайдан бир мезгилде күн бүркөлдү. Асмандагы эбегейсиз чоң соп камчы менен бирөө шылый чапкан сыяктуу чагылган жарк эттире эки бөлдү. Күндүн күркүрөгөнү кулак тундурду. Коркуп кеткен Зайра алайып мени карады. Эмне, коркуп кеттиңби? Жок, жөн эле. Мен эч качан мындайды көргөн эмесмин. Коркпо, мындайдын да алайын көрөсүң, деп күлүп койдум мен. Жаан токтогон жок. Челектеп коюп, төгүп жатты. Үйгө кайтууга да болбойт. Же артка кайтууга болбойт. Бир мезгилде эсиме түшөт калды. Ошол кыяда бир үңкүр бар болчу. Ал үңкүрдөн үй салгандар илгертен кум алышчу. Жүрү, үңкүргө! Мен Зайранын колунан тарттым. Ал жерге жеткенче экөөбүз тең шөлбүрөп суу болуп кеттик. Үңкүргө кирээр замат үстүмдөгү чылгый суу болгон көйнөгүмдү чечтим да сыгып кайра кийдим. Сен да ошентип албайсыңбы? Суук тиет, дедим Зайрага. Бирок ал мени карап, кандайдыр түшүнүксүз жылмайып жер карады. Андан аркы окуя кандай болушу ыктымал? Балдар, ойлонуп көргүлөчү. Экинчи тыным. Атамдын бир кесиби жөнүндө айтпай кетиптирмин. Айылдагы келиндер аны тамырчаке деп тиргишет. Ал анткени атам анча-мынча ооруган адамдарды көрө калчу. Чындыгында эле атама келип тамырын карматып, суу иштесе суу ичип, май иштесе май ичип жүргөндөрдү да көргөмүн. Зайранын чоң энеси атамды чакырып жатканын себеби да ошол. Зайра ооруп жатат дегенде угарым менен энемди ары бери алаксытып туруп, Аалкан чоң энемдикин көздөй чуркадым. Күндөр өтүп, Зайра ооруп төшөктө жатты. Сыртка да чыкпады. Ошол күндөрдүн бир күнүндө апам кир жумакчы болду. Бирок самын жок. Үйдө көрпөчө бар эле. Мына ошо көрпөчөнү атама дайындап, Мырзабек экөөнү базарга жөнөттү. Апам жакшы эле эскерткен. Ай, көрпөчөнүн акчасына ичип албагын, дегенде Мырзабек сөөгүр. Мен бармын анын жанында.
иштире койбойм деген. Кайдан? Кечинде экөө уугунчу аттан уугунчу ичип келишиптир. Өздөрүн билбейт, аттан түшө албайт. Түшүрүп үйдүн босогосуна жаткырдык. Мен чыдабай аны үйгө алып кирдим. Апам болсо тим кой, сыртта жата берсин дейт. Бир мезгилде уйкум ачылып кетти. Көзүмдү акырын ачып, кулагымы түрсөм, апам атамды желкелеп атыптыр. Кана, кечеги көрпөнүн акчасы кана дейм. Кана чай, кана самын. Ой, самын кана дейм, кулкунуңа келгир. Кайсы самын? Кече Мырзабек экөөңөр ичип алган самын? Ичкен эмеспиз самынды. Кана ичпесең. Тиякта тиги кимдикинде калып калыптыр. Жогол. Ошол самынды таап келмейинче үйгө кирем деп ойлоба. Деп апам аябай албууттанып, атама кошуп, менин да өлүк тирилигимди карабай үйдөн кууп салды. Экөөбүз эмне кыларыбызды билбей, айла жок айылдын башында Мырзабек Зөөкүрдүн үйүнө бардык. Ал дасторкон жайып, чай үстүндө отуруптур. Моке, эртелеп келип калыпсың, уулуң экөөң, деди Мырзабек атама. Кече экөөбүздү Кудай уруп салган турбайбы? Кемпирдин самын ал деп берген акчасын ичип коюптурбуз. Уулум экөөбүздү кууп чыкты. Самын таап келмейин үйгө киргизбейм дейт түгөнгөр. Эми канттик, бир айла таппайсыңбы? Менин тиги доолумдун сырын билесиң го өзүң? Да, эмне айла табыш керек? Экөө тең ойлонуп калышты. Ошол мезгилде атамы Аалкандын үйүнө Зайраны көргөнү бирөө чакырып келди. Атам: барбайм, бара бер деп колун шилтегенде Мырзабектин оюна бирдеме келе калды окшойт. Кулагын төшөп, экөө шыбыраша түшүштү. Андан соң атам: барам мен деп жөнөп калды. Сен үйгө бар, мен барып Аалкан чоңунун үйүнө барып Зайрага бир аз дем салып келейин деди. Макул деп калдым. Балдар, эми кандай деп ойлойсуңар? Мырзабек Зөөкүр, Турусбектин атасы, Турусбек самынды табыш үчүн кандай айла кылышат? Бир кезде атам келди. Колунда кагаз оролгон бир тоголок кир самын жүрөт. Ал күнү энем кир жууду, мен даалын жооруганча суу ташыдым. Караңгы киргенде Зайранын терезесине бардым. Ал энесине Каныбекти окуп берип жатыптыр. Шек алдырбай бир топко дейре карап турдум. Бир кезде атам кирип барды да Аалкан чоң энеме кагазга оролгон нерсени берди. Жакшылап карасам, жанагы самындын калдыгы экен. Мынакей, дубалап келдим, кирин, деди атам. Ал эми калганын укпадым. Үйгө барсам, апам жанагы кир жуугандан кийин ашкан алкынды самын бар эле, көрбөдүңбү деп сурады. Кайдан, көргөм. Бирок аны атам алып Аалкан чоң эме бердим деп айтсам, түгүле балеге калбаймбы? Унчукпадым. Зайрадан кабар жок. Таңды таң аткача кирпик какпай, уктабайм. Аны ойлойм. Бирок чынында Зайра кемдин абалы күндөн күнгө начарлай берди. Мен болсом жөжөсү сууга түшүп кеткен күрпүкчө айлам кетип, ары бери чебелендим.
жарк эткен шамым күндөн күнгө өлбүрүп өчүп бара жатат. Таңды таң атканча көз ирмебей ойлорумдун баардыгы Зайрада. Экөөбүздүн жаандаш өлбүрөп кыядан келе жатканыбыз, анан үңкүрдөгү татынакай болуп мөлтүрөп мени карап жылмайышы көз алдыман кетпеди. Адаттагыдай атам ал күнү да ичкен болчу. Бир күнү таңга жуук терезени бирөө какты. Бул ким дедим тура калып. Турусбек, атаң үйдөбү? Ооба, чакыр батыраак. Зайранын шайманы бошоп калды. Бирөө мени оор нерсе менен төбөгө чапкансып, көзүм ымыр-чымыр, башым кеңирей түштү. Атамды тургуза албадык. Атамдын ордуна энем кетти. Энем таң атканда келип, байкуш кыз, 2-3 жолу ары барып бери келди. Чарчап калса, убалы атаңа калат деп ыйламсырады. Мен түшүнбөй энеме жалдырадым. Бая күнү сууга барганда кичине тумоолоп калса керек. Атаңды дем сал деп чакырса, тамырын кармап көрүп, жакшылап киринтип туруп, жаш сорпо бергиле дептир. Энем бир нерседен шек алгандай мени карап алды да ички үйгө кирип кетти. Ооба, Зайранын абалы күндөн күнгө оорлошуп, акырында айла кеткенде айылдын 1 чакырым жеринде турган докторубуз Алексей Степановичти чакырып келишиптир. Ал Зайраны көрүп тур да, айла жок, кайрат кылыңыз байбиче дептир. Дарты эмне экен десе, мурун анча мынча суук тийсе керек, анан кабылдап кетип 2 кабыргасынан тең сезгениптир. Мени мурунтан чакырганда айла болор эле деп жооп бериптир. Урматтуу балдар, окуя эмне менен бүтөт? Акыры өзүңөр жыйынтыгын чыгаргыла. Кандай деп ойлойсуңар? Зайранын абалы эмне болду? Турусбектин абалы эмне болду? Турусбектин атасы эмне болду? Мырзабек Зөөкөр эмне болду? Окуя, чыгарма кызыктуу бекен? Анда эмесе чыгарманын аягына өзүңөр чыгарасыңар, урматтуу менин окуучуларым. А мен силерге төмөндөгүдөй тапшырма берем. Үйдө ноутбугуңарга же телефондоруңарга кирип, жогорудагы жазылып турган сайтка киресиңер да, Марбажиевдин бир тоголук самынын толук тексти окуп, үй бүлөңөр менен чогуу талкуулайсыңар. Ал анткени 2-чи сабагыбызда бир тоголук самын аңгемесин үстүндө талкуу жүргүзөбүз. Талкууга даярданып келгиле. Кымбаттуу менин окуучуларым, көрүшкөнчө көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.